Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого саналуу күндөр калды. Алдыда добуш берүүнү ачык, мыйзам бузуусуз өткөрүү жоопкерчилиги турат. Ал үчүн Баткен облусунда коомдук тартипти сактоо, мыйзам бузуучулуктун алдын алуу жана укук бузууларга жол бербөө максатында 1200ге жакын милиция кызматкери иш алып барат. Мындан сырткары ыктыярдуу элдик кошуундар да тартылат. Шайлоо күнүгө карата бизде ар бир райондук ички иштер бөлүмдөрүндө жана башкармалыкта ыкчам тергөө топтору түзүлгөн. Түшкөн маалыматтарга өз учурунда көңүл бурулуп, өз учурунда иш-чаралар көрүлөт. Бүгүн 25 ноябрда шайлоо өнөктүгүнө карата Баткен облусундагы ички иштер органдарынын кызматкерлеринин гарнизондук саптык кароосу болуп өттү. Анда шайлоого даярдык көрүүдө коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоого өздүк курамдын кызмат өтөөсүнүн даярдыгы текшерилди. Иш-чарага ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев катышып, шайлоону таза өткөрүүдө кызматкерлерди өз милдетин так аткарууга чакырды. Биздин кызматкерлер өзүнүн милдеттерин билишет. Ошого карата күнү түнү жумуш алып барышат. Бүгін ертеңден баштап бюллетендер асуу аппараттары жеткиргенден кийин биздин кызматкерлер күнү түнү кайтарууга алышат. Андан сырткары шайлоо таза өтүшүн камсыздап беришип, кээ бирки мыйзам бузуулар болсо, добуш саталуу фактылар болсо, ошого тез ара чара көрүлүп турат, убагында чара көрүлүп турат. Ошондой эле гарнизондук саптык кароодо ар бир кызматкердин кийип турган формасынын кыш мезгилине даярдыгы, алып жүргөн кызматтык күбөлүктөрү текшерүүдөн өткөрүлдү. Баткен облусунда милиция кызматкерлери 25 ноябрдан 29 ноябрга чейин күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Мындан сырткары добуш берүү күнү шайлоо участкаларына жакын жердеги негизги жолдордо жол кыймылы көзөмөлгө алынат. Шайлоо участкасынын тегерегиндеги жол белгилеринин бардыгын, баягы жөөтмөктөрдүн бардыгы ошо жол кыймылынын коопсуздугуна бөгөт коючу шаймандардын баары текшерилип, шайлоо учурунда баягы жарандарга ыңгайсыздык жаратпоо максатында тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп турат. Шайлоо именно шайлоо болуп аткан учурда биздин кызматкерлер ошо шайлоо участкаларынын жанына жайгашкан жолдорго турат. Ошо жерлерде өзүнүн кызматын, баягы жол коюмунун коопсуздугун камсыздоо боюнча кызматын аткарышат. Бул жолку шайлоону таза жана ачык айкын өткөрүү боюнча президент убадалап, тиешелүү жетекчилерге бир катар тапшырмалар коюлган. Админ ресурс колдонулбайт. Эгер мыйзам бузууларга жол берилсе, жоопко тартылуусу айтылган. Шайлоочулар дагы, талапкерлер дагы өздөрү каршылаштар дагы өздөрү сигнал берсе, арыз берсе, бул боюнча ар бир округ шайлоо комиссиясына, борбор шайлоо комиссиясына ыкчам чара көрүү координациялык топтор түзүлгөн. Алардын курамында прокуратурадан, милиция кызматкерлери анан ГКМдан бар. Ошол бардыгы ошол келген түшкөн маалымат боюнча ыкчам чара көрүп, тиешелүү чаралар көрөт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо үстүбүздөгү жылдын 28 ноябрында өтөт. Бул жолу добуш берүү аралаш система менен өтүп, жыйынтыгында 90 эл өкүлү мандат алат. Анын 54-ү партиянын тизмеси менен барса, 36 депутат бир мандаттуу шайлоо округтарынан шайланып барат. Мингүл Көчөрова, Медер Айдарали уулу, Алтын бешик жаңылыктары.